Урматтуу мекендештер, биз консул менен маек рубрикабызды улантып жатабыз. Бүгүн кайрадан Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясынын элчилигинин алкагындагы консулдук бөлүм жетекчиси Асаналиев Бакыт Эрикич менен бир сыра маек болот. Консулга тиешелүү суроолор болсо, ушул видеонун комментарийнын астына жаза бериңиздер. Өтө көп мекендештер кайрылып жатат. Эгерде документтерин жоготуп алса, паспорттарын жоготуп алса, негизи эле бүт документтерин жоготуп алса, кандай восстановление кылабыз, кандай каяка барабыз? Кээ бирөө миграционкасын эле жоготуп аткан, кээ бирөө паспортун жоготуп аткан, кээ бирөө бүт толук документин жоготуп аткан. Ошондой учурда каяка кайрылыш керек, эмне кылыш керек? Биринчи ирет бизге элчиликке кайрылыш керек. Эгер Кыргызстандын документтери жоголгон болсо, бул Кыргызстандын паспорту, ID картасы мисалы үчүн жоголгон учурда бизге элчиликке кайрылат. Кайрылган учурда өзүнүн жанында эгер ID картасы жоголгон болсо, загранпаспорттун негизинде келип жаңы ID картага тапшырып кетсе болот. Эгер загранпаспортто дагы ID картаны да жоготкон болсо, анда туулган тууралуу күбөлүгүнүн түп нускасы керек болот бизге. Ошонун негизинде жаңы паспортко тапшырса болот. Паспорт 1 айда жасалат, 30 күндө бизге келет. Баасы ошол $30 банковский карта менен ошол күнгө карата курс менен рубль менен төлөнөт. Бүгүнкү күндө бул 5000ден бир аз ашыгыраак акчаны түзөт. 30 күндө даярдалып, бул жерден келип жаңы паспортун алып кетет. Жаңы паспортун алгандан кийин анан ошол паспортка жанагы эмгек келишими буга чейин башка паспортко түзүлгөн болсо, ошол жанагы кошумча келишим түзөт ошол жаңы паспорту менен, жаңы паспорттун даныгы менен ошол кошумча келишимдин уведомлениясын жөнөтүп, ошонун негизинде жана регистрация документтерин ошол жаңы паспортко өткөрүш керек. Аны болсо, ошол каттоого турган жерге отдел по вопросам миграцияга барат дагы, МВДга. Ошол жерден анан кийин жана эмгек келишимдин негизинде анда жаңы документ миграционканы дагы восстановление кылат экен, регистрацияны да. Миграционканы восстановление кылат, бирок миграционканын өзүнүн штрафы бар. Мен билишимче ошо 3 күнгө чейин штрафы жок, барып эгер полиция бөлүмүнө кайрылат, жоготкон тууралуу боюнча арыз жазып. Эгер ал мөөнөттөн ашып кетсе, 5000ге чейин штрафы каралган, штрафты төлөп, анан дубликат алыш керек ушул миграционный картаны. Эгер миграционкада жоголгон болсо. Ошол көп жарандар жана паспортты алмаштыргандан кийин кирди чыкты кыламы деген суроо жаралат. Кирди чыкты кылыштын кереги жок. Ошол эмгек келишимде гана кошумча келишим, дополнительное соглашение деп жана түзүлөт. Ошого жаңы паспорттун данылар кириш керек. Биз бул жерден тийиштүү жана маалымат беребиз, справка. Бул бизден элчиликтен паспорт алмашты, эски паспорттун ордуна жаңы паспорт берилди деп сериялары көрсөтүлүп, ошол справканы колдонот полиция бөлүмдөрүнө кайрылганда. Паспорт документ тууралуу түшүнүктүү. Анан көп мекендештер кайрылып атат. Консулдук бөлүмдөн никеге кыюу күбөлүгү алса болобу, никеге турса болобу же жокпу деп? Болот. Бул мыйзам Кыргызстанда иштегенде эле ошол эле мыйзам бизде иштейт. Бул жарандар келип бизге никеге тура турган жарандар келип паспорту менен биринчи ирет жанагы Кыргызстанда никеге турган жоктугу тууралуу жана маалыматтар алынат. Ал да бизден алынат. Ал акс. Анан экинчи ирет арыз жазышат. Ошол арыз жазгандан кийин 30 күн мөөнөт берилет. Ойлонуп келгенге эки жаранга. Анан кийин 30 күндөн кийин келип анан никеге катталса болот. Анан бизден ошол нике тууралуу күбөлүк берилет. Акысы канча болот? 10 АКШ доллары. Ошол рубльдин курсу менен банковский карта менен бизде терминал аркылуу элчиликтен төлөнөт. Рахмат Бакыт Эрикич, анда Кудай буйрса көрүшкөнчө мекендештердин суроосун кийинкиде да берип туралы. Рахмат жок. Урматтуу мекендешим, Кыргызстанга баарыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуу менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон эң жакшы акция уюштуруп атат. 3 айда бир жолу тыйын которгондун арасынан 6 кишиге 50 000 рубльдан белеке тыйын берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк тыйын которсо, бир кишиге бир бөлмөлүү батирди утуучу катары белеке берип атат. Балким ошол батирдин ээси сиз болуп каласыңар. Тыйын которулгондо Астрасен системасы аркылуу Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегии приложениясы аркылуу мекен деген промокодду киргизип которсоңуздар, дагы утуш менен которосуңар. Эң негизги шарт компаньондун же кошелегуна, же картасына тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которолу.